Бул жайга Аюсай айылындагы көчкү алдында калган 12 үй бүлөгө жаңы турак жайлар салынып жатат. Кең талаага жол салынып, суу, электр энергиясы тартылды. Жаңы үйлөрдүн курулушу 15 октябрга бүтүшү керек. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана эл аралык фонддор жардамга келүүдө. Кудай кааласа багында бүтүшкө аракет кылып атабыз. Керектүү материал баардыгы камсыз болгон. Бүт бригада полный иштеп атат. Кудай кааласа багында бүтүшкө аракет кылып атабыз. Жалпы бул жерден башка ана Жаман Адырда 3 үй каралган. Ал дагы мындан да мурунураак бүтүп калат. Себеби ал жерде мурунураак баштаганбыз курулушту. Мындагы ар бир үйдө 2ден жумушчу иштеп жатат. Жалпысы болуп Ана Кызыл участкасына 264 үйгө жер бөлүнгөн. Алардын 58-и Чаңгет айыл өкмөтүнөн болсо, 106 үй бүлө Зергер айыл өкмөтүнөн барышы керек. Ушул азыркы күндө көчүп барган атуулдар үчүн жолдор бүткөрүлдү, шагыл төгүлдү, светтер алынып барылды. Азыркы күндө эгер мектепке келебиз деп окуй турган болсо, жакынкы айылда, Ана Кызыл айылында мектеп бар. Ошол мектепке маршрут менен ташып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгер окуучулар келип, каяка окуйбуз деп калса. Ал эми таза суу боюнча, таза суу биринчи этабы бүттү. Биринчи этабы деген бир линия менен суу алынып барылды. Азыр экинчи этабында 2 резервуарды бүтүрүп, анан элдерге көчөлөргө суу берүү иштери жүрүп жатат. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында көчүп баргандар үчүн тиешелүү шарттар түзүлдү. Алардын айтымында өзгөндөгү жер көчкүдөн жабыркаган баардык жарандар ноябрга чейин жаңы үйлөргө киришет. Бүгүнкү күндө 62 үй бүлө Жаман Адырдагы, азыркы жаңы айыл, Ынтымак айылындагы көчкүнүн алдында калган үйлөрдү биз пландаштырып койгонбуз. Ноябрь айына чейин толук үйлөрүнө киргизебиз. 11 үй бүлө Аюсайдагы Жаман Адыр Ана Кызыл участкасына көчүп келгендер бүгүнкү күндө чатырлар жабыла баштады. Аларды дагы толук киргизип бүтөбүз. Биз өзүбүздүн жарандарды эчте калтырбай, суукка калтырбай, толук киргизип бүтөбүз деп ишендирип кете алабыз. Бүгүнкү күндө суу маселеси, жер маселеси, свет маселеси, жол маселеси, сугат суу маселеси, таза суу маселеси баардыгы чечилген, акчалары бөлүнгөн, иштеп ошол ишин иш алып баратабыз. Ош облусунун аймагында жаратылыш кырсыгынан жараксыз болгон социалдык объекттер да жок эмес. Алардын арасынан кайра курулушу керек болгон 6 мектеп бар. Аларды жаңы жылга чейин курулушун бүткөрүү тапшырмасы берилген. Табый кырсыктан жабыр тарткан негизден 2 районубуз бар. Бул Чоңгулай району менен Өзгөн району. Өзгөн районунда мына ошол жабыр тарткандар үчүн азыркы мезгилде 4 мектеп курулуп атат. Бул Курбуташта, Жаман Адыр участогунда 4 күл, анан Аюсайда. Ал эми Чоңгулайда 2 мектеп курулуп атат. Шибе айылындагы мектеп азыр жаңы түшүп, буюрса 1-2 айдын ичинде ал дагы бүтөт. Андан сырткары Кулчу мектеби дагы курулуп атат. Буюрса ошо жаратылыштан жабыр тарткан мектептердин баардыгы быйылкы жыл толугу менен жаңы мектеп курулуп, окуучуларга эшигин ачат да, жаңы жылга чейин деп ойлоп атабыз. Буюрса бул ишке ашат. Эскерте кетсек, Өзгөндүн Аюсай жана Жалпакташ айылдарында быйыл 29 апрелде жер көчкү жүрүп, Аюсай айылында 7 үйдү басып, 24 киши анын алдында калган. Жалпакташта майдын башынан тарта жер көчкү жылы болуп туруп, 50 чукул турак жайды басып калган. Анын ичинде социалдык мекемелер да бар. Алдын ала эскертүүлөр берилип, упурталдуу аймакта жашагандар башка жакка көчүрүлгөндүктөн киши өмүрүнө зыян келген эмес. Арат Акимбек уулу, Кудайберди Дейханов, Ош Перим жаңылыктары, Өзгөн району.